Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың намазға уақыт болған. Тахаджуд ойынша Құда қаласа, кейінгі сабақта қылайлы, сұрау жауап өтейлі. Барыңыздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Saat 20:00-ға чейін келбесең, 3 талақ дедім. Жетішпесін біліп, 19:55-ке примерно 21:00-ға шартымды жылдырдым. Аялым 20:18-де келді. Талақ түшпейбі дейді. Туғандар, талақ мәселесі ойыншық емес. Талататын 3 нәрсе бар. Жиддухунна жиддун, хазлихунна хазлун. Чыныдағы чын, тамашасыдағы чын. Азат қылған, талақтықы, неке бұл үші осындай да. Талақ тілден шықты ғой. Атылған оқтой, қайра келбейді. Талақ берді, мен қайттым. Жоқ, андай жоқ тақсыр. Андай жоқ. Ененің емчегінен сүт шығып қайра керегі. Болды. Аялыңа талақ бердім деді, адашып қалдым, тоқта, бүтті. Бирок мынал жердегі мына мәселесін айтқан, 3 талақ дедім дейді. Не дедіңіз? 3 талақ берем дедің бе, же бербейм дедің, мен қаяқтан білейін? Түсіндің? Талақ келешекменен түшпейді. Ушындай болса 3 талақ беремін саңа. Ошындай болса дағы түшпейді талақ. Түсінікті? 3 талақ беремін деп. Қачан береді, қияматта өре. Ал түшпейді уже. Келешекменен түшпейді. Келешекменен никедағы қиылынбайды. Мен үйленемін, сені аламын, неке қиям, түшпейді. Ошончо некеде қаул алдың бі? Қаул алдым. Ошоға байланады да. Қаул аламын, қачан? Бір күні, 1 жылдан кейін бі? Өлгөндөн кейін аласың, қандай? Андай жоқ та. Демек бір шариатта туғандар өткен чақ. Талақтықыдағы мына ушунда. Учур чақ менен да иштейт. Бұл келер чаққа иштебейт. Бұны кішкене этиятташ керек. Ақырғы учурда ошо көбөйүп кетти. Этиятташ керек. Я согласна десе болбойт экен да. Я согласилась деш керек экен да. Бірақ мынау емесігі мына қаул алдым бар ғой, теге егерде мақұлсың ба десе, мақұлдығымды бердім деп айтпаса да, мақұлмын десе да өте береді. Учур чаққа. Я согласна, өте береді. Екіншісі, бірақ сөзсіз айтыш керек, я принял. Мен қаул алдым. Деп жауап. Кеттік. Жолдашым менен жашайды. 3 балауыз бар. Бирок башка аял менен жүрөт. Анын да үй бүлөсү бар. Анын өзүнүн күйөөсүнөн 2 баласы бар. 3 жыл мурун менин жолдошумдан 2 кыздары төрөгөн. Бирок күйөөсү билбейт. Күйөөм ал аялга кыздарына деп акча берип турат. Белек-бекчек берип туруп каржылайт. Вообще токтолбой атышат. Жолдошумдун зына кылып жүргөн себебинен балдарыбызга залакасы тиеби? Жолдошум тооба кылган болсо ахирети жакшы эле болобу? Я Аллах. Тугандар, мусулман бир тугандар. Мекендештер, жакшы угуп алайын. Акыркы күндөрү угуп атабыз, маалыматтар келип атат. Бишкекте зына көбөйдү дейт. Жакшылык менен бүтпөйт эч качан. Пайгамбарыбыз айткан, пайгамбардын сөзүнө таянып туруп айтам, ант менен айтам, мечитте туруп, жакшылык менен бүтпөйт ушуларчы. Ушунча гостиницалар көбөйдү дейт. Ушундай көбөйдү, аялы үйүндө күйөөсү иштеп түштө деле, ойлойт ал түндөсү деп. Күндүзү деле зына болуп атат дейт. Же болбосо күйөөсү дагы башка жумушта, аялы башка жерде иштейт, ошол жерде чок иштеген бирөөсү менен дагы ушуна сүйлөшүп алган, тиякпа кетти, күндүзү эле зына. Тугандар, имандан ажырайсыңар, Кудай сактасын, баарыбызды сактасын, үй бүлөбүз, бала чакабыз, тугандарыбыз сактасын. Зынадан коркойлу. Иман ажырап турат деп пайгамбарыбыз айткан. Бунун кесепети өтө жаман. Кан менен бүтөт. Кан төгүү көбөйөт деген пайгамбарыбыз айткан. Урпак бузулат. Кээ бирлеринин бала чакасы бар, кээ бирлеринин уже неберелери бар, ушундай зынага барат. Кудайдан коркойлу, болбоду өлүмдөн коркойлу. Кандай жашасаң да, кандай чырайлуу болсоң да, канча бай болсоң, канча бий болсоң да, баары өлөсүң да турабы. Кайка барасың? Ким дегендер өлдү го. Ленин, Сталин өлүп калды го. Хотя мынаны түшүн жердеги. Узакка барбасаң дагы. Ким дегендер өлдү? Ким деген байлар өлдү? Ким деген Матанас хаттал анбия, адамдарга чепуха, пайгамбарлар өлгөн дүйнөдөн.
Ошо өлүмдү эстеп көр, караңгы көрдү эстеп зынадан кайткыла. Авир керек, авир керек. Балаң билип калса кандай, кызың билип калса кандай, ата энең билсе кандай, күйөөң билип калса кандай, аялың билип калса кандай. Кичине бир утурумдук рахат үчүн сен түбөлүктү дозокту сатып алып атасың да. Кичине утурумдук рахат үчүн шайтанга алданып, канча авирсиздикке барып атасың. Bir bala айтып келди мага. Ушундай көзүмдөн жаш алып айтып келди. Толук маалыматтары менен. Тоба кылдым дедим, я Алла, тоба кылдым. Кудай сактасын туугандар. Аз мына караңыз, мына живой вопрос, живой суроо. Башка анын күйөөсү бар. Бу менен дагы аял айтып атат буну. Дагы аялдын боорукерлигин карасаң, не дейт? Балдарыма залакасы тийбейби дейт. Биринчи билип алган десе буну кетирет да, тепкилейт да. Мынандай залымдар. Карагыла, залымга да ар бир күчтүн үстүнөн күчтүү бар. Андай эле кыйын боло бербе. Алла ушундай бүктөп коет, өзүң билбей каласың. Сактаныш керек, коркуш керек туугандар. Мына нем кара, жолдошун тоба кылган болсо ахирети жакшы эле болобу дейт. Энени карай. Аялды карай. Балдарына күйүп, дагы эле жолдошун ахиретин ойлоп, тоба кылсын. Ким уккан болсо, эркекпи, аялбы, тоба кылган. Алла Таалам берген жашоону татынакай өткөрөлү. Алла Таалам берген жолдошту, аялды, жарыңыз, жубайыңыз, кожоюнуңуз, алхамдулилля, балдар бар, неберелер бар. Кичине авир керек, бет керек, жүз керек. Айван кылбаганды кылып, андай болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже карагыз. Пайгамбарлардын аялдары кафир болушу мүмкүн. Зынакор болушу мүмкүн эмес. Алла Таала зынакор, кафирди лайык көргөн. Боло берет депчи, бирок зынакорду лайык көргөн эмес. Нух пайгамбардын аялы кафир болчу. Лут пайгамбардын аялы кафир болчу. Түшүндүңүздарбы? Алардын никесинде шариятта боло берет эле. Биздин шариятта болбойт. Аларда боло берет эле. Бирок бир дагы пайгамбардын аялы зынакор болгон эмес. Зынакор пайгамбар болбойт. Пайгамбар зынакор болбойт тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, менин ата тегим адам эле исламга дейин бирөө дагы ушундай эме суюктук кылган эмес. Аяк суюктук кылган эмес. Зына кылган эмес, арамга барган эмес. Ата текти сактайлы. Мына ушунун бардыгы неден болуп атат? Телефондон болуп атат билем. 99% телефондон болуп атат. Телефондон болуп атат тек көрүп. Зына оңой болуп калды, арам оңой болуп калды. Ушу телефондон көрдү карап туруп. Бузулуп атат. Пайдалуу нерсени алайлы. Пайдасыз нерсеге кирип, өзүңүздүн ахиретиңизди бузбаңыз. Кабырыңызды жыланга толтурбаңыз. Имансыз жашоону таштаңыз таксыранда. Эжелерге дагы, карындаштарга дагы, кыздарга дагы, агаларга, инилерге, досторго баарын айтабыз, кайрылабыз. Алла үчүн коркуң Кудайдан. Акыбети жакшылык менен бүтпөйт, эч качан бүтпөйт. Тоба кылыңыз, ким ушундай болуп калса, чын жүрөктөн тоба кылып Алладан кечирим сурасын. Алла жаш күнөөнү кечирүүчү, күнөөнү айыпты жашыруучу. Аллаху акбар. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин, туура жолдон адаштырбасын баарыбызды тууган. Бул жаман нерсе, өтө кесепеттүү нерсе. Өтө кесепеттүү нерсе. Ошон үчүн мына интернет, телефон, батыш сатыш арбалакаттардын баардыгы мурда угат элек, анча-мынча тияктан болот. Аз барды ачык болуп калды. Мурда телевизорду үй бүлөсү менен көрүп отурат, жаман нерсени көрө албайт эле. Телефондон азыр каерде болсо көрүп отура берет. Ошо көрүп атканыңызда Алла мени бир Алла көрүп турат деп коюңузчу өзүңүзгө. Кандай болор экен? Пайдалуу нерсе мейли, пайдалуу нерсени билим алайлы, тажрыйба алайлы, үйрөнөйлү. Аялдар болсо мейли тамакка тиешелүү, тияка тигигенге, тиккенге тиешелүү, тарбияга тиешелүү, пайдалуу нерселерди, маалыматтарды мейли. Ким жок деп атат? Ким жок деп атат? Бирок ошонун ичинде канча деген шайтандыктар кирип атпайбы? Арамдын баардыгы шайтандыктар кирип атпайбы? Дозокко бара тургандардын баардык приемдору иштетилип атат. Ошону урган бойдон тандаган бойдон кетип атат.